Коомдо болуп аткан өтө өкүнүчтүү мындай окуялардын болушу бүгүнкү шартта таптакыр мындай жат көрүнүш. Бул боюнча биз жеке эле ички иштер министрлиги эмес, жалпы коомчулук, ата-энелер баарыбыз күрөшүшүбүз керек бул боюнча. Бул бир. Экинчиси, ички иштер министрлигинин дарегине иштебей жатат, милиция коргобой жатат деген бир жактуу ойдон алыс болушубуз керек. Бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги мурдагыга караганда кыйла жакшы. Бардык каражаттары бар, бардык заманбап жабдыктар бар, камералар бар. Ички иштер министрлиги колунан келишинче аракет кылып иштеп атат. Илгери мени милиция мени кордойт дегенге чейин барып калган. Азыр бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги мени милиция мени коргойт дегенчелик аракет кылып атат. Бирок милиция баарына жетишпейт. Анан бир жеке бир ушундай көрүнүштөрдөн улам жалпы ички иштер министрлигине, милиция кызматкерлерине бир жактуу терс баа берген туура эмес, урматтуу депутаттар. Муну туура көрүшүбүз керек. Ошо бүгүнкү күндө милиция иштеп аткан үчүн коомдо кылмыштуулуктун саны бара-бара кескин азайып атат. Кылмыштын бетин ачуу көбөйүп атат. Анан эми мындай учурлар тилекке каршы болуп турат экен, адамзаттын турмушу уланып атканда. Албетте ички иштер министрлиги мындан дагы жакшы иштеш керек, мындан дагы жакшы иш алып барыш керек.